Eğlеген қызмат орнына сіңірген еңбегіне қарабастан коррупциялық іштерге араласқандығы дәлелденсе, ертеңі кеш пе ең қатты жауапкершілікке тартылады. Мемлекеттің еліне сенім байғысы келгендерді жазалауы бұл елдің талабы мынау ушундай. Мына азыр көріп отырсыңар, шайлоо процесі абдан қызу учурга келді. Елдің қойып отқан мәселесін партиялардың, ошо партиялар кандидаттарын ең негізгі мәселе бұл коррупциямен күреш, коррупциямен еш жоқ. Мемлекеттік органдан барлығы коррупцияларға деген мына мәселе қойып отыр. Талап та ушундай болот. Бұл мурунтан болып келген, бірақ азыр мына шайлоодо бұл мәселе да күшөдү. Ар ким өз менен мен сага тийбей, сен сага тийбейин, унчукпайсыңар, бири-бирине коргойсуңар, жыйынтыгында коррупционерлер мемлекет кызматта тургандар кармалып айтат. Айрыкча өзүңөрдүн укук коргоо ичиндеги органдагы коррупцияны тазаланбай атат. Ошол жаран жазганда, артына түшкөндө жазып, мен ушундай прокурор, ушундай милиционер, ушундай финполиция кызматкери, ушундай ГКМдин кызматкери менен талап кылып атат. Мени ушундай кордуу көрсөтүп атат. Мени иштетпей атат. Менен пара талап кылып атат деп кат жазгандан кийин анан кызы кармап атпайсыңар, анда кармабай. Өзүңөр кармаган бир да факты жок. Бизнесменди кармап алып түрмөгө киргизбеш керек. Эгер төлөсө аны камакка чыгарыш керек бардын тең. Ал СИЗОдогу түрмөдөгү кылмыштар чогуу жатпаш керек бизнесмен. Чыгасыңарбы? Аякка кирген бизнесмен аякта бизнес жок чыгат. Бул реальността бар тең көрүп атабыз. Бизнесте залог менен иштеш керек бардын тең. Бүт органдар. Акчасын төлөдүбү, тийбей чыгарган бардын тең. Тийбейле бизнеске. Мына силер катардагы жаран эмессиңер. Мемлекеттин тагдырына, элибиздин тагдырына, мемлекеттин келечегине чечим кабыл алып турган адамдардын ошол жерде отурасыңар. Мына мен баш болуп турам ушул жерде. Эгерде мен баш болуп, таза болуп, мемлекеттин бутагында турганда таза болуп, качан өзүңүз таза болсок, өзүңөр таза болсоңор, колдоо иштеген адамдардын кызматкерлеринин алдында жүзү жарык болот. Азыр айтып аткан коррупция менен күрөш өз натыйжасын берет. 2 жыл убакыттан бери айтып атам. Санаттешүү деп, мына каршылык көрсөттүңөр. Биринчи баштаган дээрлик бардык мемлекеттик органдар каршы көрсөттүңөр. Бул факта. Мына бир эле мисал айтайын, түндүк электрон системасын басуучуга кир десем кирбедиңер. Кирбей. Кириңер да келген жок. Күч менен, зордук менен ушерге алып келип, коз кириз карап үчүн кирбейсиң деп сөгүш берип атып, эскертүү берип атып, артыңардан кубалап жүрүп атында киргиздик. Кийинкер бул кандай эффект берет? Ошо министерство ведомство ишин бул кандай оңой турганда алайыз болгон эмес. Мына бажы системасы, салык системасы ур токмок менен киргизип атышат. Ур токмок менен. Болбосо эң сонун шарт бажы менен салык инспекциясында каражаттар бар. Ана мунду кылбаса кантип мынакей айлы көтөрөбүз врачтардын. Мен бай врачтар менен бай сүйлөшкөн уялам. Сенесиңерби? Айласынан барып атам, чыдап тургула деп атам. Чыдап туруп көтөрөбүз. Мына эми көтөрүш керек врачтардын айлыгын. Оң менен иштеп атышат. Дагы күлүп барсаң кол чап тосуп алышат дагы. Барып сүйлөшкөндөн уяласың эй, тартынасың уялган. Мен мына бетим чыдабайт. Оюмушун качан көтөрөбүз? Аны көтөрүш үчүн коррупция токтош керек да. Санаттешик кириш керек да. Айрыкча бажы, салыкта, мемлекеттик кызмат көрсөтүүдө, тоокенде, бюджетке салык түшө турган жерде, мемлекеттик мүлк фондунда өтүш керек да бардын. Сот менен милиция, прокуратурага эмне коррупция менен күрөшүп, коррупция барса айлык аз дейт. Кудайга шүгүр. Айлык аз болсо кеткиле да. Башка эч таган иштейт. Айлык аз болсо пенсия билесиңер орточо айлык канча экенин. Мугалим кеше көтөрдүк. Врачтар билесиңер. Башканы айтпай эле коеюн. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар канча экенин билесиңер. Пособие канча экенин билесиңер. Балага берилген. Биз мына мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энесине, энелер, апалары иш кыла албайт, карай албайт баласын. Баласы мүмкүнчүлүгү чектелген, баса албайт, сүйлөй албайт. Ушул алып кыйналып жүргөн. Ушуну 5000 сомго чыгарсак сүйүнүчтө, 5000 сомго көтөрсөк сүйүнүчтө.
Biz daha bunu sıymatal maqtandık buna, götürdük de. 5.000 so'mga. Bunda aylık azdı olan barıtın karıçına oluz gerek mi? Buna barsan, Svetke, elektronerge төлеген kim? Aymay, pensioner, ayıldaki kolun joksa төлeydi. Больницаға kim барады ақша төлеп, малын сатып? Жөнөкөй адам барады, больницаға барса. Малын сатып келіп операция далынып атады. Ошондуктан коррупция менен күрөштө биринчи мына башында турган, ушу залда турган биз баарыбыз баш болуп, үлгү болуп тийиш керек барын тең. Напсын тийиш керек, тыйбаганда тыйдырыш керек барын тең.